الحديث التاسع والعشرون 29 حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه aytdı. قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Бұл киши айтат, мен пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға айттым, маға бейішке алып кіре тұрған, жана мені тозоқтан алыстата тұрған амал туралы хабар берің деді. Жақшылап оқып тұрыңыздар. Бұл хадис өте маниси, өте манилүү хадис. Қал, лақад сәәлтәні азимин. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, сен ең ұлы нәрсе туралы сұрадың деді. Ва иннаху ла ясирун аля ман яссараху Аллаху та'ала алейх. Бұл нәрсені Аллах Таала кімге жеңіл қылып қойған болсақ, ал үшін жеңіл болады деді. Біріншісі ta'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a. Біріншісі Аллах Таалаға ибадат қыласың, аға ешбір нәрсені ширк келтірбейсің. Ва тути аз-зака. Жана зекетті бересің. Ва тасум рамадан, Рамазан айының оразасын қармайсың. Ва тахуджул байт, Аллахтың үйіне ажылық қыласың. Сумма қал, кейін айтты пайғамбарымыз, ала дуллука ала абуабил хайр. Мен сені жақсылықтың ешіктеріне бағыттап қойайын бу деді. Ас-сауму джунна, ораза бұл қалқан. Ва-садақату тутфиул хати'ата кама ютфиул мау'ун нар. Садақа бұл күнәлерді өшіріп, су отты өшіргендей деді. Ва-салату ражулу фи жауфил лайл. Кишінің түнгі намазы, түн ортасындағы намазы. Кейін аят тескерді, татажафа жунубухум анил мадажи. Алардың жамбаштары жатқан жерлерінен алыс болады дейді. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Кейін айтты пайғамбарымыз, мен саға исламның башы, жананың түркігі, жананың ту чоқысы туралы хабар берейін бе деді. Құлту, я бәлә я Расулулла, о Аллахтың елшісі дедім. Қала расул әмір ислам, іштің башы бұл ислам, ва амудуху сала, аның түркігі намаз, ва зирваты санамихил джихад, аның ту чоқысы джихад. Аллах жолында күрешу. Сумма қала ала ұхбирука би милаки зәліка кулли. Кейін айтты, мұнаушыл нәрселерді топто бере тұрған, жина бере тұрған нәрсе туралы хабар берейін бе деді. Фақулту я бәлә я Расулулла. Фақулту бәлә я Расулулла. Мен айттым, о Аллахтың елшісі. Фаахада билисаних вақал куффа алейк хада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тілini шығарып, тілini көрсетіп, мол тіліңді тый деді. Құлту я наби Аллах. Мен айттым, о Аллахтың пайғамбары. Ва инна ламуахазуна бима натакалламу бих. Biz мұнаушыл сөйлеген сөзі үшін дағы жауап береміз бе? Мұнаушында фақал сақилатка уммак деді пайғамбарымыз. Ва хал якуббу наса финнари ала вужухим ау қала ала манахирихим илля хасайда алсинатихим рахат Тирмизи ва қала хадисун хасанун сахихун. Адамдар тозоқы жүзіменен түшеді, же мұрдыларыменен түшеді. Мұнаушыл тіліменен жинаған нәрселері себепті деді. Хадисті имам Тирмизи, хадис хасан сахих деген. Ан Муаз ибн Джабал радиаллаху анху қал, құлту я Расулулла, ахбирни би амалин. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтты, мен Аллахтың елшісіне айттым, ахбирни би амалин юдхилунил жанна ва юбаидуни анин нар. Мені бейішке алып кіре тұрған, тозоқтан алыстата тұрған амал туралы хабар берің деді. Қал, лақад сәлтән азимин, сен ұлы нәрсе жөнінде сұрадың деді. Ва иннаху ла ясирун аля ман яссараху Аллаху та'ала алейх. Бұл нәрсені Аллах кімге жеңіл қылып қойған болса, ал үшін жеңіл еле деді. Ta'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a. Аллахқа сыйынасың, аға ешбір нәрсені ширк келтірбейсің. Ва тути аз-зака, зекетті бересің. Ва тасум рамадан, Рамазан айының оразасын қармайсың. Ва тахуджул байт, мына Аллахтың ажылық қыласың. Бұл жерде сахабалардың салих жақсы амалдарға өте қызығышқандығы, өте әрекет қылғандығы туралы мына баяндалады. Бұл жақсы амалдарды іздеу, жақсы амалдарды жасау, пайғамбар қандай жақсы амал көрсетеді екен деп мұнаушыл сахабалар мұндай сұрауларды көп берген. Бұл әлбетте алардың ең негізгі мақсаты болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мұндай сұраулар берілген хадистер өте көп. Кейбірлер адашқандар, кейбір адашқандар айтады. Бечаралар дейсін аларды авалын көріп. Кейбір адашқандар бізге бейішін сұрап, тозоғынан қорқып, біз Аллахтың бейішін сұрап, тозоғынан қорқып ибадат қылбаймыз дешеді. Бізге Аллахтың бейіші дағы керек емес, тозоғынан да қорқпаймыз дейді.
Biz Allah'tın beyişini surap, tozog'undan saqtoosini surap ibadat qilmaymiz deshadi. Muna sahaba, muna Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu beyishni surab atadi. Maga bir amal ko'rsat, beyishga jetkirsin oşol amal meni. Tozoqdan alыstatсын deydi. Peygamberimizin duaları tolturam. Allahümme acirna minenler. Allah meni tozoqdan saqta. Allahümme inna nes'alukel cennet. Allah men senden cennet surayman. Бұл әлбетте бейішті сұрау, тозоқтан алыс қылуыны сұрау, бұл ең ұлы сұрау. Ең жақсылық бұл. Аллах кімге жеңіл қылған болса. Емі бұлар бізге Аллахтың не? Біз бейішіні сұрап, тозоғынан сақтосын деп ибадат қылбайбыз дешеді. Біз Аллахты жақсы көру ибадат қылабыз дешеді. Мына кейбірлері бар, Аллахқа дуа қылады екен. Қанша күйдірсең тозоғыңда, қанша күйдірсең мені күйдір, бір ғана маға жүзіңді көрсетіп қойғана дейді. Бұл не дегендік? Бұл адашу. Бұл толығы менен Құран жана сүннетке. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер ушул инсандарды көргөндө, мына ушулардан ең биринчи болуп мына ушулардан баштатмак. Мындай акыйда бул өтө жаман нерсе бул. Мына важаални мин варасати жаннатин наим. Мына Кур'ан-ы Керимде бизди бейиштин мураскорлору кыл деп атат. Важаални мин варасати жаннатин наим. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Алар айтты, биздин Раббибиз Аллах деп, андан кийин динде туура болгондор. Мындай инсандарга коркуу жана капалык болбойт. Алар бейиш ээлери дейт. Ал жерде түбөлүк калат жасаган амалдар себептүү. Мына бима кана яъмалун. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ла ядхул ахадукум би'амалихи аль-жанна. Силердин бир өңөрдүн амалдары бейишке алып кире албайт. قالوا ولا أنت يا رسول الله سيزدغوا دلله قال ولا أنا من دغ إلا أنا يتغمدني الله برحمة منه من الله تعالى öz rahmatı menen bölöse gana men da kiremin dedi. Бұл амалдар, жақшылық амалдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн амалдар бейишке жетүү бир себеби гана. Бир себеп. Себептери жасаш керек. Бейишке жетиш үчүн, тозоктон кутулуш үчүн. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Муазға айтты: "О Муаз, мен сені Аллах үшін жақсы көремін" деді. "Усика я Муаз, мен саған осият қыламын. Ла тад'анна фи дубри кулли салатин ан тaqul арбир намаздан кейін Аллахумма а'инна ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик" деп айтқан деді. Яғни ta'budullahu ва ла тушрику бихи шай'ан. Аллахқа сыйынасың, ага ешбір нәрсені шерик келтірбейсің. Ва тутия закат, закатты бересің. Ва тасум Рамазан айының розасын қармайсың. Ва тахуджул байт, Аллахтың үйіні ажылық қыласың. Бұл бірінші пайғамбарымыз исламдың парзы туралы айтып берді. Ибн Умардың хадисінде келген, Жебрейл алейхиссаламның хадисінде келген, бұға чейінгі хадистерді өттік, ислам 5 түптен тұрады. Бұға чейін бір киши келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтады: "Араайта иза саллайтул мактуба", егер мен 5 уақыт намазды оқысам, ва сумту Рамадан, жана Рамазан айының розасын қармасам, ва халалтул халал, ара адал десем, ва харрамтул харам, харамды харам десем, ва лам азид ала залика шей адхулул жанна. Қала наам. Егер мен мына ушул нерсеге ешбір нерсені қошпосам бейишке кіремін бе деді. Ооба деді. Мына ислам жеңіл эле экен. Бидағаттың не керегі бар? Мына ошондуктан динде болгон нерсени жасаш керек. Пайгамбарыбыз мына 5 нерсени бизге кабар берди. Исламдын 5 түркүгү парзды айтып берди. Биринчи парзды осият кылды. Мына ушул 5 исламдын 5 түркүгү бейишке алып бара турган эң негизги жол. Жана тозоктон алыстата турган, тозоктон кутултура турган эң негизги себеп. Мына ушул 5 түркү. Бул амалдар бейишке алып кирүүгө себеп болот. Тозоктон кутулуусуна себеп болот. Андан кийин нафил амалдар бар эми. Алар пенденин даражасын көтөрүлүүсүнө себеп болот. Эгер нафилди жасаса, сооп болот, жасабаса эч кандай күнөөкөр болбойт. Бирок бул 5 фарзды жасабаса, анда күнөөкөр болот. Эми бейишке барыш бул кыйын. Тозокко барыш жеңил эле. Мисалы үчүн арам нерселер, тозоктун жолдору баары акчага сатылат. Бейиштин жолдору бекер эле. Кээ-бирлер мисалы үчүн тозоктун жолдоруну тозокко бара турган себептерди акчаларга сатып алышып атат. Ал эми бейиш бекер эле бекер. Бирок хуффатил жаннати бил макарих. Мына бейиш ар кандай кыйынчылыктар менен оролгон. Ва хуффатин нар биш шахват.
Ал эми тозок шахваттар менен адамдын көзүнө сулуулаган ар кандай жаман шахваттар менен оролгон дейт. Бейишке жетүү өтө кыйын, бирок Аллах кимге жеңил кылып койгон болсо, ага жеңил эле. Албетте мына көрөсүз, арак акча, зына акча, Аллах арам кылган нерселер акча. Бүт бары бейиш тозок жолу акча. Бекер эмес. Ал эми бейиш жолу не адал, бүт бары бекер. Аллах Таала канчалаган адал нерселерди берди жеп ичкенге. Эми андан кийин исламдын 5 түркүгү тууралуу кабар бергенден кийин, "Сумма кал ала адуллука ала абуабул хайр", мен сени жакшылык эшиктерине багыттап коеюнбу dedi. "As-sawmu junna", орозо калкан, "Ва садака тутфиул хатия, кама ютфиул маун нар", садака бул күнөөлөрдү өчүрөт, суу өттү өчүргөндөй дейт. "Ва салатур ражул фи жавфил лейл", кишинин түн ортосундагы намазы. "Татажафа жунубухум анил мадажи", алардын жан баштары жаткан жерлеринен алыс болот дейт Аллах. Орозо, бул жерде нафил орозо. Жана нафил намаз. Мына аптанын 1-4 күнү, жана ар бир айдагы 3 күн орозо, Мухаррам айынын орозосу, Ашура айынын орозосу, бул нафил орозолор. Орозо күнөөлөрдөн сактайт, шахватты алсыратат. Мына үйлөнүүгө шарты жок жигиттер мына орозо тутканмаса тарбияланып калат. Орозо бул сабырдын медресеси. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, "Ар-Рамадан ас-сиям шахрус сабр" деген. Рамадан ас-сиям шахрус сабр. Орозо бул сабыр айы деген. Бул орозо бул сабырдуулук. Мына ошондуктан وقد جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله بعده الله وجهه عن النار 70 خريفا. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким бир күн нафил орозо туткан болсо Аллах жолунда, Аллах Таала анын жүзүнү тозоктон 70 жылга алыстатат экен. Бир күн нафил орозо кылмаган болсо. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жигиттерге кайрылып айтат, "Я маашара шабаб, ман истата минкумул ба фалятазавваж". Эгер силердин бирөөңөр үйлөнүүдөн корксо, үйлөнүүгө мына арамга түшүп калуудан корксо үйлөнсүн деди пайгамбар. Арамга түшүп калуудан корксо үйлөнсүн. Fa innahu ahsana lil farj wa aghadda al basar. Албетте үйлөнүү, бул албетте инсан баласынын фаржыны сактайт арамга түшүп калуудан. Жана көзүнү сактайт экен. Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm. Эгер ким ага болбосо, мүмкүнчүлүгү болбосо үйлөнгөнгө, анда орозо кармасын. Fa innahu lahu waja. Албетте вижа, албетте ал ошол инсан орозо бул ошол инсандын не, ошол фаржыны тарбиялап коет. Жакшы бир жолго, жакшы бир ишке салып коет. Вас-садака тутфиул хати'ата кама ютфиул маун нар. Эми садака бул күнөөлөрдү өчүрөт экен. Суу өттү өчүргөндөй. Нафил садакалар. Бул фарз садак фарз эмес. Садака кээде зекет маанисинде да келет, бул жерде нафил садакалар. Аллахтын соогунан үмүт кылат. Садака күнөөлөрдүн өчүрүлүшүнө себеп болот. Сууну мисалы үчүн отко куйсаңыз кандай өчөт суу? Күнөөлөрүңүз дал ошондой өчөт. Мисалы үчүн оттун душманы суу, күнөөнүн душманы бул садака болот. Кичине күнөөлөрдү өчүрөт, чоң күнөөлөрдү демеңиз, кичине күнөөлөрдү өчүрөт. Чоң күнөөлөргө тооба керек. Мына эң тубду садакати фани'амма фихия. Эгер алар садакаларын ашкере берсе дейт. Риясыз, ашкере, жария кылса, садака жария. Бул дагы жакшы. Ва ин тухфуха ва тутуха ал-фуқара фа хува хайрун лакум. Эгер жашырын берсе, ошол кедей кембагалдарга алар үчүн эң жакшы дейт Аллах. Ва юкаффир анкум сайyi'atikum, биз силерди ошондо жаман ишиңерди өчүрөбүз. Валлаху бима та'малуна хабир. Албетте Аллах Таала силердин жасап жаткан амалдарыңарды барысынан кабардар. Эми эгер тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, жана парыз ибадаттарды үзбөй жасап жүрсөңөр, биз силердин бардык мына күнөөңөрдү өчүрөбүз жана улук орунга бейишке киргизебиз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ас-салаватул хамс вал жумат ила al-juma ва рамадан ила рамадан мукаффиратун лима байнаху иза уҗтинибатил кабаир." Намаздан намазга чейин, жумадан жумага чейин, рамазандан рамазанга чейин пенденин күнөөлөрү кечирилип турат, эгер ал чоң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо дейт. Эми кичине күнөөлөр бул. Эми кээ бир инсандар ойлоп калбасын, кичине күнөө жасаса кечириле берет экен, жасай берсек боло берет экен деп. Жок, эгер кичине күнөөлөргө дагы кайдыгер мамиле жасаса, анда кечирилбейт. Кайдыгерлик болсо,
Кейде кичине күнөөлөрдү жасап коёт. Бирок дайым эле кайдыгер болсо, анда бул маселеси башка. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Майда күнөөлөрдөн башка өтө бузук жана чоң күнөөлөрдөн сактанган кишилер үчүн Раббиңдин кечирими экенин дейт. Чоң күнөөлөр арак ичүү, зына кылуу, Аллахка ширк келтирүү, мына ушундай күнөөлөр. Эми вассалату ражулу фи жауфил лейл. Кишинин түнкү намазы, түн ортосундагы намазы. Бул мустахаб амал, жакшылыктын эшиги. Мына янзилу раббуна табарака ва таала кулла лейлатин иля самаи дуния хина ябqa thuluth al-layl al-akhir fayaqul man yad'unani fastajib lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni faghfir lahu. Аллах Таала күн сайын ар бир түнү дүйнө асманына түшөт экен. Түшүүсү анын улуулугуна ылайык. Аллах Таала түндүн 3-чү бөлүгүнүн акыркы убактына чейин калат экен, анан айтат экен: Ким мага дуа кылат, мен кабыл алайын. Ким менден сурайт, мен берейин. Ким күнөөсүнө кечирим сурайт, мен кечирейин дейт экен. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Алардын жамбаштары жаткан жерлеринен, төшөктөрүнөн алыс болот дейт. Жана Раббисине коркуу менен, үмүт менен дуа кылышат, жана биз рызкы кылып берген нерселерден нафака кылышат. Zeketini berişet, sadakasını berişet. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hiçbir can bilbeyt. Biz ağa oşol anı kuvanta turgan nerselerdi dayardap koygonluğubuzdu bilbeyt deyt. Beyişte uşunçalık kuvanıştуу nerselerdi rahat, nemattardı, lazzattardı dayardap koygonluğubuzdu oşol жасаган амалдары себептүү, жакшы амалдары себептүү, жасап койгон жакшы иштери себептүү, ошол жасаган жакшы иштери себептүү биз аларга бейиште даярдап койгон, аларды кубанта турган неаматтарды, ошол жыргалчылыктарды эч бир жан билбейт дейт. Фала та'ламу нафс ма ухфия лахум. Биз бир жан билбейт биз ага аны кубанта турган рахаттарды, жыргалчылыктарды даярдап койгонубузду билбейт дейт. Ошол жасаган амалдары себептүү дейт. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ошол таңдын алдында, бамдаттан алдын Аллах Таала истигфар айткандарды мактаган экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы дуа эң жакшы десе, бул түнкү дуа деген экен. Түндө баары уктап атат. Түндө мисал үчүн Куран окуу, намаз окуу, Аллахка дуа кылуу бул эң жакшы экен да. Анаби Хурайра радияллаху анху ани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям qala Allahu Taala. Абу Хурайра радияллаху анхудан риwayat пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах Таала айтты мына: "А'датту لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر." Мен салих пенделериме көз көрбөгөн, кулак укпаган пенденин жүрөгүнө бир коркуу салбаган неаматтарды, жыргалчылыктарды, рахаттарды даярдап койдум дейт. Мына инсан баласы Аллах Таалага нафил ибадаттар менен, парыз намаздарды аткарбай туруп, парыз ибадаттарды аткарбай туруп, нафилдер менен жакындоосу мүмкүн эмес. Мына وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Мага пендем мен ага парыз кылган амалдар аркылуу маган жакындайт дейт. Мисалы бир инсан мисал үчүн аябай нафил ибадаттарды жакшы аткарат. Нафил орозолорду кармайт, бирок Рамазан айынын орозосу келсе кармабайт, кайдыгер мамиле жасайт. Бул бекер. Ал Аллахка жакындаган инсан эмес, ал шайтанга жакындаган инсан. Аллахка жакындаш үчүн эң биринчи инсан баласы Аллах Таала парыз кылган ибадатка бекем болуш керек. Мисал үчүн бир инсан 5 убак намазга кайдыгер даган, анан түнкү намаздарга аябай бекем. Түнү менен намаз окуй ыйлап чыгат. Ал бекер. Парызга бекем болбой туруп. Андан кийин ثم قال لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. Мен силерге иштин башы, анын түркүгү жана анын туу чокусу тууралуу кабар берейинби деди. Мына ошондо ооба дедим, дейт Муаз радияллаху анху. Кала расул амрил ислам, иштин башы бул ислам. Ва амудуху ссала, анын түркүгү намаз, ва зирвату санамихил жихад, анын туу чокусу жихад деди. Иштин башы бул дин. Бул албетте ислам дини. Ал эми түркүгү бул намаз, анын чокусу бул албетте ал жихаду фи сабилилlah, Аллахтын жолунда күрөшүү. Эми бул жерде 5 убак намаздын диндеги орду. Аллах Таала эң биринчи эле мына таухидтен кийин эле 5 убак намазды эскерди. Кийин намаз келди. Мисал үчүн үй,
Үйді құрғанда сөзсіз устун керек. Ал, мисал үшін устунсыз үй құрса, түркігі жоқ эле үй құрса, ал үй есептелінбейді. Сен үй құрып алыпсың дейді адамдар деле. Но ошондуктан устундун үйдөгү орду кандай болсо, намаздын да диндеги орду ошондой. Албетте кимдин намазы жок болсо, анын дини жок. Мисалы үй устун менен гана үй болот. Дин да намаз менен дин болот дейт. Мен хафаза алейха канат лаху нуран ва бурханан ва наджатан яумал кияма. Эгер ким намазды сактаса нур болот жана далил болот, кыямат күнү кутулат дейт. Ва мен лам юхафиз алейха лам якун лаху нурун ва ла бурханун ва кана ма фираун ва хаман ва убайди мин халаф. Ким 5 вак намазды сактабаса нуру да жок, жана далили да жок, жана ал фираун менен хаман менен убай бин халаф менен бирге болот. Мына Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте кыямат күнү пенденин амалдарынын эң биринчи себеби намаздан болот дейт. Эгер аны оңдоп өз ордунда толуктап аткарган болсо, чындыгында кутулду. Эгерде бузуп кемчилдикке учураткан болсо, чындыгында ал зыянга учурады дейт. Байнар ражул ва байнал куфр таркус салат. Ошол капырлык менен муоминдин ортосундагы, кишинин ортосундагы айырма бул намазды таштоо дейт. Ма салакакум фи сақар қалу лам наку минал мусаллин. Ошол тозокко түшкөндө дагы сақар тозогуна түшкөндөрдөн бейиш ээлери сурашат. Силерди сақар тозогуна эмне түшүрдү дегенде алардын биринчи эле жообу қалу лам наку минал мусаллин. Намаз окугандардан болбодук дейт. 5 вак намазды окугандардан болбодук дейт. Сумма кала ла ухбирука бимилаки залика кулли. Анандан кийин мен сага мына ушулардын баарысын жыйнап бере турган нерсе тууралуу кабар берейинби дедим. Факулту кабар берейинби деди пайгамбарыбыз. Факулту бала я расулаллах, о Аллахтын элчиси. Фахада билисаних ва кала куффа алейка хада. Култу я набийаллах ва инна ламуахазуна бима натакалламу бих. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тилини кармап, "Мо тилиңди тый" деди. Мына ошондо о Аллахтын пайгамбары биз ушул сүйлөгөн сөзү үчүн дагы жооп беребизби, жоопко тартылабызбы деди. Сакилатка уммак деген энең өлсө, ошонун башында ыйлагын деген. Бул арабтарда ушундай сөз бар. Жемелегенде сакилатка уммак дешет. Бул жерде энең өлсө, анын башында ыйлагын деген бул пайгамбарыбыз аны энеси өлүп калды, энең өлүп калсын, Муаз деген ал мани бул жерде андай иштетилбейт. Пайгамбарыбыз аны мани тарабынан бул нерсе колдонулбайт. Бирок арабтарда мына ушундай сөз айтылып калган. Бул арабтардагы бир жөнөкөй эле бир сөз. Сакилатка уммак деген. Мындан бөйрөктөн бир шыйрак чыгаруу кереги жок. Ва хал якуббан насу фин нари ала вужухихим ава qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Адамдар мына жүздөрү менен жана мурундары менен узоко ошол тилдери жасаган топтогон нерселер аркылуу түшөт дейт. Тилдери себептүү. Албетте тил ар бир инсандын өзүнүн куралы. Тил бул бычак сыяктуу. Эгер жакшыны кессең жакшыны кесет, эгер жаманды кессең жаманды кесет. Тилден жакшылык да чыга берет, жакшы сөз да чыга берет, жаман сөз да чыга берет. Эгер тилиңди сактасаң, амалдарың сактап каласың. Эгер тилиңди сактабасаң, амалдарың жок болот. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза асбаха ибну адам", эгер адам баласы таң аттырса, "Кала сайрул жасади лисан", адамдын башка денесиндеги башка мүчөлөрү тилини айтат экен. "Иттақиллаха фина", бизден корк дейт экен. Тиги айтып атат: "Иннама нахну бик", биз сени менен биргебиз. "Иза истақамта истақамна", эгер сен туура болсоң, биз да туурабыз. "Ва ин иъважажта иъважажна", эгер сен ийрейсең, биз да, сен адашсаң, сен ийрейсең, биз да ийрейбиз дейт. Тил жакшы болсо, амалдар жакшы болот. Эгер тил жаман болсо, амалдар дагы жаман болот. "Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ав лиясмут". Эгер ким Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирген болсо, сүйлөсө жакшы сүйлөсүн, сүйлөбөсө унчукпасын. Эми кээ бирлердин жанагы гыйбатка, жанагында ар кандай ушактарга тилдери чыга берет. Аябай бадылдайт. Анан кээ бир Куран жана сүннөттөн бир сүйлөшөйлү, айтчы, могул хадисти айтып берчи дегенде тилдер, жанагы тилдер жок. Жана кызарып сүйлөгөн тилдер жок да, сүйлөй албай калат. Мына ошондуктан тилди жакшылыкка иштетүү керек. Кээ бирлердин тилдери аябай гыйбат, ушактарга жакшы чыгат. Ошондой сүйлөй албайт да, жана Куран жана сүннөттү бирөөнү дават кылганда, осуят кылганда сүйлөй албай калат ошондо. Мына ошондуктан тилди камоодон өткөн бир камоо жок да. Тилди камаш керек. Ошондуктан тил себептүү адамдардын көбү тозокко түшөт экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки нерсе деген сактансаңар бейиштүү убада беремин деген. Биринчиси эки эгеңердин ортосундагы мына ушул тил, жана эки бутуңардын ортосундагы фарж.
ошолун сактасаңар бейиш дубада беремин деген. Анткени адамдардын көпчүлүгүнүн күнөөсү жашоодогу көптөгөн күнөөлөр мына ушул экөөнөн болот. Аллаху алам.